Айрым айымдар үчүн бриллиант алтындардан жасалган зер буюмдар, сөйкө шакектер кызык болсо, айрымдары үчүн жөн гана жылуу, жакшы сөздөр маанилүү. Бүгүн Бишкек шаарында мырзалар үчүн футбол боюнча турнир өтүп жатат. Мырзаларды мына ушул жерден кармап, айымдарына кандай белектерди жасаганын мына ушул жерден биргеликте сурап көрөлүк. Азамат байке, негизи айымдар кандай белектерди жакшы көрөт? Айымдар эми өздөрү назик жанда. Анан назик болгон мындай романтикалык белектерди жакшы көрүшөт, аябай. Гүлдөрдү жакшы көрүшөт. Мисалы, атыр жыттуу бир белектерди жакшы көрүшөт. Духилерди. Бирок эң негизгиси мен ойлойм, бая эркек инсандар жүрөгүнөн чыгып, чындыгында ошол белектердин үстүнөн мындай иштеп, эмгек жасап, табып, өзгөчө бир белек кылса, айымдар ошону ар дайым баалашат. Апама телефон, жаңы заманбап телефон алып берип калган учурлар болуп калат. Анан келинчекке ар түрдүү үйдө буюмдар суранып калат. Анан ошо каалаган нерсени алып беребиз да. Омар байке, айымдарга негизи кандай белектерди берсе болот деп ойлойсуз? Негизи айымдарга өздөрүнө жаккан белек бериш керек деп ойлойм. Апама машина подарок эткем. Бирок апам туулган күнү 14-да, ошо 14 менен 8-дин ортосунда подарок эткем да. Сыр болбосо азыр где-то 10 000 турат го дейм. Азамат, айтсаң, негизи жылда 8-мартка канча каражат коротосуң? Канча каражат? Бир 4000 тегереги. Анан кийин эки эжем, апам бар. Анан кийин девушкам бар болсо ошол жакта корош керек болуп калат. Эми бир букетке бир 1000 сомдой коротом. Көңүл го. Где-то бир 200 сомдон баштап 200 000 сомго чейин. Тамаша. Где-то бир 1000 сомдон тегерегин эле алат болуш керек. Мисалы үчүн гүл кымбат белек да. Азыр гүлдөр канчадан билесиңерби? Аябай кымбат азыр. Сиз адатта 8-мартта канчалык каражат коротосуз белектерге? Ушуну билгем да. Мен да билгим келип атат бери. 23-үндө эле мисалы мен мындайча айтканда вещь алган жокмун. Бирок мамиле сон мамиле алдым, ошол мен үчүн белек болду. Мен да ошондой белек тартуулайм деп койгом. Сиз кандай белек алгыңыз келет? Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коесуз. Мен алгым келген белектерди негизи алгам. Ошо мага деле ошо жылуу мамиле. Урматтуу биздин сүйүктүү, назик, мээримдүү апалар, эжекелер, карындаштар, жалпы айымдарды эл аралык 8-март айымдар майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздер бар ар дайым биз сана тынч, кубанып жүрөбүз. Сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Аялзаттын майрамы 8-март эмес, күнүгө майрам деге келсе. Биз илгертен кыргыз эли аялзатын бийик коюп, бийик тутуп, баягы арулап көтөрүп келген элбиз. Мына жалпы аялзатына, апаларга, эжелерге, ошо карындаштарга барына тең биз эң башкысы бекем ден соолук каалайбыз, анан чыныгы аялзатынын бактын каалайбыз. Сиздер бар болгон үчүн биз дагы барбыз. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Сиздер ошондой эле сулуу, назик, сонун болуп жүрө бергиле. Биз болсо сиздерди ушинтип жакшы көрүп жүрө беребиз. Урматтуу биздин сүйүктүү айымдар, келе жаткан 8-март күнүңөр менен, айымдар күнүңөр менен силерге мен каалайм. Биздин жаныбызда болуп жүрө бергиле. Бизди урматтап, сыйлап, бизге тамак жасап, сүйүп. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош Прим телеканалынын жалпы көрөрмандары, өзгөчө Ош Прим каналынын айымдар жамааты. Бардыңыздарды келе жаткан 8-март эл аралык айымдар күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Үй бүлөлүк бакыт каалайм, айымдык бакыт каалайм. Ар дайым биздин жаныбызда бактылуу болуп жылмайып күлүп жүрөңүздөр. Сиздерди сүйгөн, сыйлаган, урматтаган мен Омар. Айымдардан баалуу бизге эч нерсе жок. Анткени апаларыбыздын баары айымдар. Апанын таманында бейиштейт, ошондуктан айымдарыбызга дайыма кааларыбыз эми ден соолуктары болсун, эч убакта көңүлдөрү түшпөсүн. Биздин баягы ар дайым эң баалуу белектерибиз болуп жүрө берсин. Анан айымдарыбыз биз үчүн гүлдөрүбүз дайыма ачылып турушун каалайт элек. Ошондуктан
ушу жаз майрамы менен дагы бир жолу куттуктайм. Бизде кыргыздарда жакшы сөз бар. Бейшенен таманында деп. Же болбосо эне бир кол менен дүйнөнү тербетсе, бир кол менен кечки тербетет деп. Мындай айтылган сөздөр аябай көп. Биз энелерибизди, эже катнаштарыбызды бир гана ушул майрамда гана эстебестер. Ар дайым эстеп, ар дайым куттуктап, ар дайым ардактап, ар дайым даңктап жүрүшүбүз керек. Учур менен пайдаланып, жалпы кыргыз элинин асылзаада адамдарын ушул 8 март майрамы менен куттуктап, ийгиликтерди каалап, ар дайым үйүбүздүн куту болуп, ден соолукта жүрүшүбүздөргө биз тилектештигибизди билдиребиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. 8 март бүткүл дүйнөлүк эл аралык айымдардын күнү менен бардык апаларды, эжелерди жана сиңдилерди куттуктайбыз. Ал эми Ош Бирим телеканалынын бүткүл жамааты элге, коомго кызык болгон суроолорго жооп берүүсүн улантат.